Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, сиздер менен эфирде бир муштумдун тарыхый тасмасы. Биз азыр Москвада. Бүгүнкү число канча эле? 6 ноябрь 2020 жыл Москвадагы Кыргызстандын посольствосунда турабыз. Мынакей табличкасы илинип турат: посольство Кыргызской республики деп. Жолдон өтүп кетип атсак, мына бул жерде баласын көтөргөн бир жаш кыз турат. Мынакей баласы колунда турат. Бул кыздын проблемасы ушул паспортун алмаштырганы келген экен. Буларга звонить этип сураса, күбөлүгүң жок болсо деле келе бер, макул деген экен дагы. Бул жака келгенден кийин вали отсюда деп кайра ушул кыздын өзүн сөгүп, мына колундагы баласы менен кабыл албай жатыптыр да. Биз эми ошол кызга кеңеш берип атабыз. Биз өзүбүз дагы ошол Мырза Паяз Жолонович деген юристтин алдынан чыктык өзүбүздүн суроолорубуз менен. Мына ушул кызга дагы ошол кеңешти берип, юристке кир деп кеңеш берип атабыз. Анан кийин тигил жанакы вали отсюда деген адамдын аты жөнүн сен сураштырдыңбы? Сураштырган жокмун ал адам. Мен ошон кууп салып атпайбы? Если балаң болбосо сени токмоктоп салмакпыз ушул жерде. Деп атпайбы ошентип турат. Балаң болбосо сени даже токмоктоп коймокпуз деген сөз айтабы? Ошентип айтты, охранасы турат жанында. Баягы немеде турган формачан турат го, ошондо ошолор айтып чыгарды мен. Эмне себептен токмоктоп койгонго аксар булардын? Силер чыкпайсың дейт. Жакшыны айтып чыкпай атасың. Балаң болбогондо сени уруп чыгармакпыз. Мен сени чачыңан тартып чыгармакмын. Даже чачыңдан тартып чыгармакмын дейби? Мен азыр сага мына видеону тарткандан кийин өзүбүздүн контактный номерлерди таштап коём. Бир муштумдун тарыхый